Дастан Далабаевич, айтсаңыз, бул мыйзам долбоору 2020 кирген да, тыюу салуу боюнча туурабы? Тыюу да салынган. 3 жылдан бери иш жүрүп атат бирок, эч ким тыюу деле салган жок буга. Жок, иштеп атат. Сиздин оюңуз боюнча 2030 жылга чейин ушул оң рулдуу таксилердин мөөнөтүн узартуу боюнча деп сунуштап атасызбы? Туура. А эмнеге 2030га чейин? Аны 28-жылга чейин болсо болот да. Бирок мен айта кеткендей, башталышында эң акыркы машина негизи бияка Кыргызстанга мыйзам боюнча 2015-жылда кириш керек болчу. Всё, андан кийин уже бир дагы машина кирбеш керек болчу да. Ошол машина 15 жыл уже болуп калат да, уже эскирет. Уже морально такси катары иштегенге менимче болбойт да. А башка машиналар уже 30 жылга уже жыл болуп калат да. Кирген машиналар. Ошондо бүгүнкү күнгө чейин 3 жылдан бери мыйзам иштебей жатат да, туурабы? Туура, иштебей жатат. Азыр биз практически 4 жыл уже болуп калды. Азыр биз бул мыйзамды четке каккан күндө эле мыйзам иштебей кете берет да. Иштебей кете берет. Ошон үчүн мен суранып атам, урматтуу депутаттар, концепцияны колдоп, шаар ичинде уруксатты берели аларга. А междугородний таптакыр эле жоопкерчиликти көтөрүп, ошону тыюу салайлы. Урматтуу кесиптештер, мен жеке оюм, жеке пикирим, сиздердин эсиңиздерде болсо, апрель айында ошол Кыргыз автобекеттин ишмердүүлүгүн караганбыз ушул комитетте. Анан кийин президенттин жарлыгы да чыккан. Менин эсимде 2023-жылы 23 майында 133 жарлыгы баягы санкцияланбаган жерлерден такси айдоочулар чыкпасын деген, анан көп дагы баягы жеке менчикке өтпөсүн деген дагы автобекеттер. Ошол маселе боюнча биз Талас областында иш алып барып келгенбиз. Мынакей Канатбек 60 сиз биз менен чогуу бардыңыз эле. Ошол министр транспорттун жетекчилери да бар деле биз менен. Ошол иш боюнча калды, ошол боюнча эле. Азыр деле ошол башаламандык дагы деле иш алып барып атат. Каалагандай чыгышып атат. Биздин, мен айтайын дегем, өзөгү бул оң рулда эмес го дейм. Бул башка көзөмөлдөн болуп атабы деп ойлоп атам да. Себеби дегенде биз бүгүнкү күндө айдоочулук күбөлүктү текшерип, дыкаттык менен берип атабыз. Анан биз уруксат бергенден кийин мейли тыюу салайлы. А бирок ошол биздин жарандарыбыздын оң рулду алган, ошол убактагы алган автоунаалар эмне болот? Аны да ойлонуш керек. Эгерде мамлекет анда компенсировать этип бере турган болсо, сол жака которуп бергенге, анда ошону да карайлы. Бул жерде баягы популизм эмес деп ойлойм да мен. Негизи карапайым элди да карашыбыз керек. Мен каршымын оң рулду киргенге. Бирок бүгүнкү күндө мынакей Канатбек 60 Дальний Востоктон кирип келип атат. Машиналар оң рулду алып келип атат. Мына Улукбек Зулукбаевич туура айтып атат. Жаңы машиналар сатып атат. Армениянын регистрациясын кылып бул жерге киргизип атасыңар. Бирок берден баягы СНГнын алкагында, таможенный союздун алкагында деп туруп саттырып, бирок берде регистрация кылбай атат. Бирок биздин Кыргызстанда жүрүп атат. Ал каалаган номурду цифровизация окуп туруп, каалаган номурду алмаштырып коюп атат. Бул Арменияда жок, бул регистрациясы. Туурабы? Аны бирок киргизип атасыздар. А биз киргизбегенге дагы акыбыз жок экен да. Сиздин айтканыңыз эң туура. Бул жерде азыр основной ошол право руль менен такси эткендердин автомашиналардын бүт баары ошо армейский номер, российский номер, афганский номерлер болуп атат. Данный моментте алар бул жака границадан кирип кетет, ал жактан эч кандай контроль болуп та болбойт, аны биз биле албайт экенбиз. А бизге киргенден кийин алар бизде ушул жерде жүрүп таксовать этип өздөрүнүн тиричилигин кылып атат. Анан жана сиз айткан боюнча азыр данный момент автобекеттерде Бишкекте толук камдуу ичине киргизилип, толук камдуу иштери жүргүзүлүп атат. Ошол деле Таласта деле, ошол бөлөк областтарда дагы бул боюнча толук камдуу иштер жүрүп атат. Бирок результат жок. Таласта жок да, мисалы аз бүгүнкү күндө кандай кетип атса ошондой эле кетип атпайбы? Көзөмөл жок. Наркологический пункттар жок. Канчада чыкты, канчада кирди, ал жок маалыматы. Мисалы иш алып барылган жок да. Ошон үчүн ушундай нерселер болуп атат да. Биздин ошол азыркы туура эле могул эң бизде оор көйгөй бул бир областтан бир областка жүргөн праворлдардын, ошо минивендердин ДТПсы өтө көп көйгөйдү көргөзүп аткан ошолор болуп атат бизде. Ошон үчүн урматтуу кесиптештер, буну биз карайбызбы, карабайбызбы, бул мыйзамды азыр артка кетирип салабызбы, бул маселе мынтип чечилбейт деп ойлойм да. Муну
дагы бир карап көрүп дыкаттуу отуруп сүйлөшүп туруп анан бир сүйлөшүү жолу менен бир чекит коюш керекпиз да. Рахмат.